Тура кээ бир жалгандар бизге уруксат берилген. 3 жалган болот деген. Бири кандай? Урушуп атканда? Мамилени чыңдоо үчүн, сактап калуу үчүн, сен сулуусун деп айтып койгон. Азыр турат биринчи бүт элек. Сен сулуусун деп айтып койгон. Же болбосо тамагы жаман болсо тамагы жакшы экен деп айтып койгон. Же бир жаңы көйнөк алып келсе, деп мактап койгон. Бирок билип алыш керек, ала кыйтыр болот. Эски көйнөгүн кийип деле жаңы экен десең, бу эски болчу деп айтып коюш, ошон үчүн чындап билип алыш керек да. Сени сынашын айтып кое бериши мүмкүн. Жаңы көйнөк алдым десе, жаңы экен деп мактай берсең, былтыркы болчу деп койсо, унчукпай калат. Ошон үчүн билип алып туруп макташ керек да. Ошондой эле аялдар да эркектерге. Эркектерге дух берген аялдар үйрөнүш керек да. Эркек өзүнүн үйүндө манастай сезиш керек. Аял үйдө аны эркек сездирип, күчтүү сездирип, акылдуу сездирип, жоопкерчилигин жүктөткөндү билген эстүү аялдар эркектин эркек кылып алат. Анан сенин колуңа эмне келет, сен былжырбайсың, досуң карачы мындай, бул досуң сеники эмне, аны машина, сенин машинаң мындай бирнеке деп айта берсе, эркек духун жогото отуруп, барып отуруп, эч нерсени ойлонбой турган болуп калат да. Ошого эстүү аялдар күйөөлөрүн атаң мындай деп айтып турат да. Илгери бир аялдын күйөөсү өлүп калыптыр дагы не иш кылат экен? Күйөөсүнүн көйнөгүн дайыма жууп, үтүктөп, илип коет экен дагы, анан чөнтөгүн акча салып коет экен. Анан балдар апа тыйын бер, мектепке эжеке сурады, ондой мындай, агай сурады десе, бар атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт. Атаңын чөнтөгүнөн алып ал деген айтып атат да. Эмнеге? Атадан чыгат деген, атасы өлгөн. Бирок атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт экен барып. Апа ана бүгүн бир жака атаңын чөнтөгүнөн алып ал барып. Жууп, илип чөнтөгүнө тыйын салып коет экен да, атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт экен барыпчы. Атаңын деген сөз угузгусу келет турма. Анткени ошону укса кыз да ойлойт, ата үйдө чоң экен дейт. Бала укса бала ата мен ата болушум керек экен дейт да. Ошон үчүн жанагы пайгамбарыбыз бул хадиси эркектердин идеалдуу эмес да. Бирөө жаман, бирөө андай мындай башка кылат. Сиз азаматсыз, башкача өзүн азамат сезип калат. Дагы машыккысы келет. Ага деген жанагыдай эме бериш, жанагыдай стимул, мотивация бериш керек. Ошону аял күйөөсүнө бериш керек да. Мисалы үчүнчү, тамак жегенде, же жана төшөк маселеси болгондон кийин деле мактай бериш керек ончу. О, депчи, дагы бирнеке болду деп. Эркектер ошону жакшы көрөт да, мисалы үчүн. Же болбосо бирнеке алып келген болсо, же болбосо үйдү кичине актап шубап койгон болсо деле жакшы эме болду да, мындай карачы, ушу акыл жетпеген экен да. Өз эркектер акылдуу болот деп айтып койсо, ал сүйүнүп ушундай экен да, дагы өзүн өөрчүтүп, ана көчөгө чыгып кетет. Болбосо үйгө туруп калат да, бечара эркектер ушундай, эркектерди ошо балдарын эле караш керек да. Ошон жанагы жакшы аял дейт. Жаман эркекти жакшы кылат, жакшы эркекти падыша кылат дейт, хан кылат деген сөз ошондон келип чыккан. Дух, мотивация жетиштүү болуш керек. Бул ошол ошого барып такалат. Демек жалган болот экен го бизде деле. Шарият боюнча болгон жери бар. Экинчиси душманга колго түшүп калса секрет айтпаш керек. Үчүнчүсү эки адамды жараштырайын дегенде жалган жараштырса боло берет дейт да. Бирок ушулар деле бизде боло берет экен деп туруп ушундай айтылы бербеш керек, жана аш салгандай салып бере бербеш керек. Эби менен чеби менен урматтуу бир болуш керек. Үй бүлөнүн бактылуу болушунун себептеринин дагы бири أن يكون الرجل قيما على زوجته راعيا لأسرته. Үйдө эркек кожоюн болуш керек. Бул эркек айтылган маселе. Бирок эмнеге сизге айтып атам? Үйдөгү кожоюндук эриңизге бериңиз, кожоюнуңузга бериңиз. Ага катталык кылбаңыз, ага чоңдук кылбаңыз. Ал үйдө өзүн эркек, үйдүн кожоюну сезсин. Эгер үйдө сиз башкарсаңыз, сиз кожоюн болсоңуз, сиз айтып деп, сиздин айткан менен болуп аткан болсо, сиз бактылуу боло албайсыз. Сиз эриңизди сыйлабасаңыз, эриңизди эч ким сыйлабайт, эриңизди эч ким сыйлабаса, сизди эч ким сыйлабайт. Ошон үчүн атасы айтыш керек, дадасы айтыш керек, ошонун сөзү болуш керек дегенди кыздарыңызга дагы, келиндериңизге дагы, балдарыңызга дагы үйрөтүшүңүз керек, урматтуу бир тууганым. Кыргызда бир сөз бар. Одоно сөз, бака баштуу эркектен, алтын чачтуу аялдан бака баштуу эр артык деген сөз бар. Bunun çaşı altın eкен, bunun başı bakanıkında eken. Bırak o şu başı bakanıkında artık da vatkanı, yok artık emez, özü başı bakanıkındayım onu. Bırak atı erkek bolğun üçün senin çaçın altın bolup kesse dağı, o şunun astığa salsan, seni übülöңdө bakıt bolot degen söz. Antkeni seni görgen kızın, seni görgen uğulun, o şunda übülöktöt gelecekte urmatlı bir tuğanım. O şunun üçün kaysıl bir elde ayal başkara turgan bolsa, başçısı katın kişi ol oturgan bolsa, bereke bolboyt deyt. Бұл аялдарға болған қордық емес,
Bul ayallar urmatsız, urmatlı bir tuğanım. Ayalların urmatsız, ayallar daima alarga hizmet kılış gerek. Eldin başçı için hizmetçi degen söz bolot. Ayal hizmetçi olboyt, ayal mahduma, aga hizmet kılınat urmatlı bir tuğanım. Her bir ayal üy bülösünün hanışası, üy bülösünün malikası, kambikesi boluş gerek. Oşun üçün üy bülöde erkek kocaoyun bolup, oşol üydün muhtaçlığın erkek karagan uçurda üy bülöde bakıt bolot. Menin kızım kıyınca ben kıyınmın dep, erkekte oturguzup, tur degende turguzup, anı kıynap bir malday görüp, bir balasında başkarıp algan üyde eşi vakta baktırlılık bolboyt. Kızın oşenti başkarıp atkan bolsa, kızın aytkinin sen. Kızım turames kılıp atasın. Dep, özün oşunday olsun, özün oşonunu bilginin, köyün astıga türtkünün. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Er-ricalu kavvamuna alen nisa. Erkekler ayallarga kocaoyunduk kılat. Biroq bu kocaoyunduk kılat degen söz bu kattalık kılıp öyle başkarak degen söz emes. Bu oşonu bağıp anın hizmetin kılığı menen kocaoyunduk kılat. Kur'an-ı Kerim'de kocaoyunduk degen sözde aytkan. Biroq anın manisi anı bağı, anı karo, anın kulunday bolup hizmetin kılığı degendin bardığın madaniyat türde kocaoyunduk dep aytkan bolbosa maga hizmetçilik kılat degen manini Kur'an-ı Kerim hurmatlı bir tuğandarım kamtıp turat. Oşon üçün üy bülöde erkektin kocaoyun boluşu, üy bülönün baktulu boluşuna alıp gelet. Bul degen söz, oşol ayal kişi özünün işin erkeke tapşırış gerek. Oşonu yeğerçiş gerek. Oşoga bunday bir üyretkünde dağı anın bir erkeklik kasiyeti düşüp kalıbaganda kılıp üyretiş gerek. Ayallardan köp akıl çıgat, köp ilim çıgat, bilim çıgat. Erkek aytıp atkanda oşol erkek oşonu özün oyundan çıkarıp bilgende oşonday dengeliге hurmatlı bir tuğanım yetkiliş gerek. Oşon üçün edet elimizde jakşı ayal deyt, jaman erkekti jakşı kılat deyt. Al endi ortaşıl erkek bolgan bolsa bunu padişah kılat deyt. Bu ayaldın takdırı.